Ош шаардык соту далилдерди эске албастан акыйкатсыз чечим чыгарган деп сот жообуна тартылган Акмалжан Эргешевдин жакындары айтып чыкты. Бүгүн Эргешевдин жактоочусу туугандары журналисттерге маалымат жыйын курду. Анда каланын Акмалжан Эргешев аттуу жашоочусунун үйүнө 2020 жылдын 24 февраль күнү бейтааныш адамдар кирип кызынын төшөгүнө баңгизатын таштап кеткен. Анын натыйжасында баңгизатын башка бирөөлөргө сатуу же таратуу максатында сактап жүргөн деген шек менен ошол эле күнү милиция кызматкерлери тарабынан кармалганын жактоочусу билдирди. Бир жылдан бери соттук процесстер бир жактуу жүрүп, далилдерде күмөндүү жагдайлар бар экенин кошумчаланды. Шаардык сот иштин жагдайын иликтебестен, объективдүү укуктук баа бербестен Акмал Эргешевди 110 000 сом айыппул салуу менен 10 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыгарган. Мындан улам сот адилеттүүлүгүнөн танып, айыптуу тарабында иш алып барганы айтылды. Сот 10 жагдайга көңүл бурган эместигин шектүүнүн жактоочусу Кутманбек Медетбеков билдирди. Жубайы жолдошунун оорукчан экенин айтып, калыстыгы үчүн өлкө президенти Садыр Жапаровго кайрылды. Asırdan keyin kelishgan, men ichkari uyda o'tirganman, maktabdan kelib. Dars qilayotganimda uni ashla kirib turib, taqqilatib dadam olib chiqib ketishgan kirib. Keyin men ichkari uyda o'tirganman, dars qilib, chekkada o'tirganman. Keyin qosh qora odam kirib, uni taniyman, qosh qora kirib turib, o pastelimi tagiga bir narsa qo'ydi, bilmayman. Keyin meni ko'rib qolib nima qilyapsan deb haydab yuborgan. Men chiqib ketganman. Keyin u chiqqandan keyin men to'nimni kiyib chiqay deganimda bittasi kirgan oldimga. To'nim kiy desam, birga kirgan men bilan ashi kirgan. Keyin chiqib apamni chaqirib kelganman ishxonasidan. Aytavergan. Aşı qosh qora odam pastelim tagiga bir narsa qo'ygan, uni nimaligini bilmayman. Keyin meni ko'rib haydab yuborgan ko'chaga. Taniyman deyapti. Taniyman. Apасы қатар айтсаңыз, балаңыз мұрын эмне менен алектениш? Азыр айтып жатасыз, жаш кезинде. Ошол эле жерден табылды, кызыңыздын балышынын түбүнөн табылды. Сен ошол жерге койду деп айтып атасың, Ашы nimani tayda bu saboq qilib o'tirgan bo'lganda, dars qilib o'tirgan. Keyin qarasak, o'zi u yoq bu yoq qaragan kishi bo'lib, ashi narsa qo'ygan deyapti bu bizga. Chindan ham ashi yerdan chiqqanda kelganchi. Тинтүүдөн табылган шприцтерде жана скотч менен оролгон наркотикалык затта Эргашевдин бармак издери жок экенин эске албады. Эргашевдин жанынан алынган шприцте героин жок экенин экспертизадан аныкталса да, сот ага маани берген жок. Нарколог врач соттук наркологиялык экспертиза жүргүзүүгө укугу жок болгонуна карабастан, алардын чыгарган корутундусуна таянган. Эргашев метадон менен дарыланып жаткан учурда Эргашев метадон менен бирге героин колдоно албастыгына жана метадон берүү учурунда героин колдонбогонун аныктап, андан кийин бериле турганына маани берген жок. Эргашевден эч ким наркотикалык зат сатып албаган. Эргашев эч кимге наркотикалык зат таратпаган же сатпаганы далилденип турса да, Эргашевден контролдук сатып алуулар болбогону көрүнүп турса да, сот ал далилдерге маани бербей, тескерисинче наркотикалык затты башка бирөөгө сатуу максатында сактаган деген божомолго таянып, өзгөчө оор берене койгон. Эргашевдин бөгөт коюу чарасын тандоодо анын ден соолугуна маани берген жок. Себеби бүгүнкү күнгө чейин СИЗОнун мед кызматкерлери сотту тездеткиле Эргашевдин ден соолугу абдан оор, аягы өлүм менен аякташы мүмкүн деп бир нече жолу билдиргенине да маани бербей, сот катары эмес, айыптоочу катарында көңүл буруп, бөгөт коюу чарасын камак түрүн тандап узартып келген. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин талаптарына ылайык, өкүм аткарууга алынганга чейин айыпталуучунун бөгөт коюу чарасы 1 жылга чейин гана узартылат. Бирок сот Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин талаптарын бузуп, Эргашевдин бөгөт коюу чарасын 1 жылдан ашуун мөөнөткө узарткан. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык, бөгөт коюу чарасы 1 жылдан ашкан соң, аны бошотуп соттук териштирүүнү жүргүзүүсү керек болчу. Бүгүнкү күндө өкүм мыйзамдын күчүнө кире элек, андыктан Эргашев мыйзамсыз түрдө СИЗОдо кармалып турат. Эргашев психикалык жактан оорлуу экенине
Буга чейин Кызыл Жар шаарчасына республикалык психиатриялык ооруканасында дарыланып чыкканына да сот маани берген эмес. Ушунча маанилүү жагдайга маани бербеген соттон кантип адилеттүүлүктү күтүүгө болот? Жогоруда мен атап өткөн жагдайлар маанилүү экенине жана бул жагдайлар соттор маани берүүсү керектигин юридикалык билими жок жар. Ergasheva Sayyora, Ergasheva Akmalda ayoliman. Shu advokatimiz gapirganda hamma gaplar to'g'ri. Qurbonova ko'chasida yashaymiz, 23-uyda. Biz sizlarga kelishimizdan maqsad shunday. 24-chysloda 2020-yili ishda bo'lganman, jumishda. Kuyovim shunaqa qilib uyga dabdurustdan odamlarni bostirib kirib, ikkovi bolam bo'lgan, dadasi bilan. Qo'qitib, darvozamiz ichidan qulib bo'lgan, buzishganmi, qisqasi yomon bo'lib kirishganda bolalarni qo'qitishib, mana hozirgacha og'rishadi. Keyin uyimizdan tintuv yurgizamiz deb bolalarni ham tashqariga chiqarib qo'ygan bo'lgan. Erim bolalarni yonida qo'qitib, kuyovimni qo'llariga kishan solib, ayblab, hech kimimizni uyga kirgizmagan. Men bolalarim jumishdan boshlab kelishgan. Kesam chindan ham milisalar ko'p uyimizda. Abcharga itlari bilan. Keyin biz unday nimani hech ko'rmaganmiz. Keyin qo'qib, nima bo'lyapsizlar, nima gap? Tushunmayapmiz hech narsaga desak, bizga tushuntirmasdan har bir uyimizga kirib tintuv qilib, kiraylik, mumkin emas, o'zingizlardan o'zingizlar kirasizlar, it bilan kirib olibsizlar. Uyda namoz o'qiymiz, it bilan yuribsizlar deb andaq qilsam, meni ham so'zlashga qo'ymasdan kirib hamma yo'qimiz tintuv qilib, hamma yo'q chachib, bolam